Assalamu alaikum, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, подписчиктер. Көптөн бери видео киргизбей калдым эле. Бүгүн накыл убакыт болуп, гитарада табылып, шартка туура келиптир. Бүгүнкү чыгарышта Бакыт Беделов деген ырчынын Махабаттым аттуу ырын типа разбор кылып түшүндүрүп кетейин, урматтуу достор. 4 аккордтон турат, оңой эле үйрөнүп кетесиздер. Андан эсе баштадык. Биринчи аккордторун көрсөтүп берсемби же билбесемби, мен көрсөтө берейин. 4 аккордтон турат, бирок 3-чү аккордту азыр түшүндүрүп кетем, бир аз башкачараак. Биринчи аккордту алсак, мына латтар, могу кападастыр, мына бөлүктөр латтар, могу кылдар, могу гитара. Кайталай берем ушинтип. Эгерде кападастыр жок болсо, могу биринчи лат болуп эсептелет, ушудан алабыз. Эгерде кападастрды койсоңуздар, адан кийинки лат биринчи лат болуп. Ошентип алабыз, могу латты биринчи кылып. Кыскасы баштадык. Биринчи аккорд биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү, төртүнчү кыл. То есть на экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Экинчи аккорд биринчи лат экинчи кыл, экинчи лат үчүнчү кыл, үчүнчү лат төртүнчү кыл. То есть на экинчи кыл, үчүнчү кыл, төртүнчү кыл. Үчүнчү аккордту эки түрү керек болуп жатат. Ырда ошо эки түрүн тең колдонобуз. Эми бир аз жакшыраак болот экен да. Негизи ырдаганда бир эле түрүн колдонсоңуздар билинбей калат, бирок жакшыраак чыгыш үчүн үчүнчү аккордто бизде эки звукту талап кылып жатат ушу ыр. Мисалы үчүнчү аккордтун бир түрү, биринчи түрү, могу экинчи аккордтун эле могу аты жоон алып коесуздар. То есть биринчи латта экинчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл болду. Бул биринчи түрү. Ал эми экинчи түрү биринчи латта биринчи кыл, экинчи латта үчүнчү кыл, үчүнчү латта экинчи кыл. Башыңыздар айланып калды окшойт. То есть на биринчи кыл, чыпалак менен экинчи кыл, ортон менен үчүнчү кыл. Каерде кандай колдонулат экен азыр черткенче түшүндүрүп кетем. Бирок үчүнчү аккорд ушу эки түрдүү экен, эске тутуңуздар. Ал эми төртүнчү аккорд биринчи латта үчүнчү кыл, экинчи латта төртүнчү, бешинчи кыл. Оңой эле экен. Касы ушул эгерде чертип жүргөн болсоңуздар, буга чейин деле гитараны ушу оңой эле ушу аккордтор эле катарлары алмашат. Так ушу 5-6 эле аккорд бар. Анда эмесе бир аз түшүндүрүп кетейин. Черткенче, текстти ырдаганча айтып кетейин да бир жолу кайталап. Ырга көңүл бурбай эле коюңуздар. Голос өлүп калган. На ушу ырдын куплетинде, припевинде деле бир строчкага, мисалы биринчи куплетте 4 катар бар экен, 4 строчка. Ошо бир строчкага ушу 4 аккордто алмаштырганы жетет да. Черт боюн түшүндүрүп коеюн. Эки жолу кыска ылдый, эки жолу узун ылдый, бир жолу өдө. То есть мындай звук чыгыш керек да. Деген звук. Ошо ар бир аккордко алмашкан сайын ушу 5 кыймылды кыласыздар. Ылдый, 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 өдө. Аккорд алмашат. Аккорд алмашат. Аккорд алмашат. Ушундай. Бир строчкага ушу төртөө тең кайталанып бүтүш керек, чертилип бүтүш керек. Мисалы, мынакей көрсөтүп кетейин. Үчүнчү аккордту байкадыңыздарбы? Мына түрүн колдондум. Эми экинчи строчкада мына түрүн колдонобуз.
звукту сурап атат да. А мынаны басканда бул звук басылбай калат. Ошон үчүн үчүнчү аккорддун экинчи түрүн колдонобуз бу жерде. Үчүнчү катарда ошол күн жылдар үчүнчү аккордуна артымда бар менин жылдызым үчүнчү аккордду байкаңыздар бар деп туруп припеви деле ушул эле аккорддор, урматтуу достор. Махаббаттын ошмака үчүнчү аккорд үчүнчү аккорд жакыраган махаббаттын ошмака эки жолу кайталайсыздар, то есть припевин. Ошо урматтуу достор, үчүнчү аккордду эгерде монтип ойлоңуңуздар келбесе, ушу мына эле түрү менен чертип берсеңиздер болот. Катыраак ырдап, мындай гитарага көңүл бурулбаш үчүн. Ушинтип койсоңуздар деле эч ким урушпайт сиздерди. Урушса мени айтып коюңуздар, мен уруша берсин, мен жок болом. Кыскасы, ушу урматтуу достор, оңой эле түшүнүктүү болду окшойт, үйрөнүп кетесиздер. Всё. От души, братандар, саламаттуу болуңуздар.